Салам достор, бүгін мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан батирлерге келип калдык. Дегеле батирлер кандай курулду, алардын сапаты тууралуу бизге жалпысынан да ушул техникалык көзөмөл жүргүзүүчү инженер Жумалиев Кыдырбек байкебиз айтып бермекчи. Рахмат. Эми кыскача токтолуп келе турган болсок, ушул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, мынакей 6 блок. 6 блок бар, 6 блокта ошо 510 батир салынып бүттү. Булардын сапаты жөнүндө болсо, эң астыңкы пайдубалы тереңдиги 6 метрден ашыгыракта жайгашкан, анан кийин бийиктиги чылк бетон арматура менен кошо 180 болуп туруп бетон куюлган. Арматураны болсо только российский арматуралар колдонгон бул жакта полный. Сертификаттар менен как положено баары теңери бар. Анан кийин бул жактан бетонду болсо, бетонду бул жактагы местныйлардын өстөрү бизге чыгарып поставка кылып берип атты. Цементтердин баардыгын тең Канский цементный заводдон, ошол өзүбүздүн Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүн колдоо максатында ошол жактан заявка берип, ошол жактан цементтердин баардыгын тең ошол жактан алдырып атышты. Андан сырткары келе турган болсок, сыртындагы кирпичтердин баардыгы тең эле бул жерде местный өндүргүчтөрдөн алдык. Булардын сертификаттары менен как положено газоблоктору да ошол местный өндүрүүчүлөрдөн сатып алганбыз. Эми отделкасы боюнча келип токтоло турган болсок, бул дагы Канский цементтик заводдун продукциясы болуп калат, ТСП деп коет. Муну да өзүңүздөр көрүп атасыздар. Качествосу абдан жакшы, муну сырдап дагы кереги жок. Беркинде кийинемети даяр болуп турат булар дагы. Болгону гана сыртын арчып гана тазалап туруш керек. Атак баягы жыл сайын сырдап бир нерсе кылып андайдын кажет деле жок. Бул деген сейсмикага абдан туруктуу. Анан кийин мен как техникалык көзөмөлдөө катары айтышым керек. Ар бир этапта өзүнчө мамлекеттик куруу агентствосунун өкүлдөрү келет дагы этап менен кабыл алышат. Мисалы котлованды отдельно, фундаментти отдельно, анан кийин стеналардын отдельно, калган баягы ограждающий конструкция деп коет, ошолордун баардыгын тең отдельно этап менен өткөзүп, текшертип өтүшүп берип турабыз. Буларга дагы өзүнө ылайыктуу баардык лабораториялар дагы бар, сертификаттар, материалдардын сертификаттары толук түрдө бар, баардыгы тең тиркелип коюлган. Бул жагынан болсо, тиги Гостройдо абдан каты көзөмөл алып убагында булар жасап коюшкан. Бул жердеги жашоочуларга да ыңгайлуу болуш үчүн бул биринчи кабат. Баардыгы тең эле жанагы кийинчерээк коммерциялык бериле турган помещение болуп калат. Бул жерде эмнелер болушу мүмкүн? Мисалы үчүн баягы соода сатып боюнча, же медицина тармагындагыларга, же болбосо офисный помещение дегендирип, ошо биринчи кабаттардын баардыгы тең ошондой. Алдыңкы кабатта болсо жана техникалык ар кандай мисалы үчүн насосный бар, элеваторный бар, ошолор бар. Калган помещение болсо өзүнчө техникалык помещение сырткары да алдагы служебный помещение болуп эсептелип калынат. Дал ушул батирлерге берилип жаткан жылуулук тууралуу дагы айта кетсеңиз кеңирээк, кандайча берилет? Азыр мисалы үчүн ичине дагы кирип көрөбүз. Ичине көрсөңүздөр азыр мисалы үчүн квартиралардын баардыгы тең жылуу. Жылуу болгон себеби бул мисалы үчүн ушул жерде турган жерде бизде теплотрасса бар. Маяктан теплотрасса өткөн. Теплотрассага ошо котельный. Котельныйдан централизованно газ менен атайын жылыта тургандай буу казандар бар. Ошол казандар менен сууларды ысытып туруп, анан ар бир жана айтып кеттим, ылдый жагында жана подвал деп туруп. Ошол жагына ысык суу ошол жака берилет. Ошол жерден анан кийин өйдөгөстөй жанагы керектелүүчү ысык суу, анан кийин керектелүүчү үйдү жылыта турганда сууларды ошол жактан чыгарып туруп, ошо өйдөгөстөй 18 этажга чейин баарын тең чыгарып беребиз. Ошондо централизованно бул отоплениеси. Эми дал ушул батирлердин ички жасалгасын кирип көрөлүк, Кирели, ооба, кирели. Лифттер тууралуу дагы кеңирээк маалымат бере кетсеңиз. Эми лифт боюнча айта турган болсок, бул дагы мындай болуп турат да, баягы өзүбүздүкүн өндүрүүчүлөр дагы Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүн коргоо максатында ушу лифт дагы мисалы үчүн азыр жергиликтүү ушу Бишкектен чыкканды лифт бул дагычы. Бул южнокорейский менен совместно жасалган, бирок Бишкекте чыгарылган бул лифттердин баардыгы тең элечи. Мынакей Бишкекти өзүңүздөр көрүп атасыздар, допустим, ичи жакшынакай болуп турат. Пока временно гана биз могулардын баардыгын тең жанагы ОСБ-ден алып чыгып койгонбуз, а так в самом деле моундай нержавейка темирден, качествосу жакшы, электроника баары тең иштейт. Аварийный закрытие тигби дегендер баары тең эле бар. Эми ошол жана лифт айтып кеттик. Кудай кааласа бул лифт да өзү надежный болуп эсептелет, сапаты боюнча дагы. Баардык блокторго баардыгына тең ушундай лифттерди коюп чыкканбыз. Эми да ушул биздин батирлерге дагы келип калдык окшойт. Ички жасалгасы тууралуу, анан жана сапаттары тууралуу дагы бизге маалымат бере кетиңиз. Эми ушул биз курган үйлөр боюнча кыскача сапаты жөнүндө айтып кете турган болсок, мынакей бир мисал, бир ушул подъездде
бир подъездде 5 квартира болот. 5 квартиранын ичинен экөөсү 3 комнаталуу болуп калат да, 3 комнаталуу. Үчөөсү болсо 1 комнаталуу болуп калат. Азыр биз кирген жерибиздеги мынакей бул 3 комнаталуу квартира, 3 комнаталуу квартира. Ушунун сапаты тууралуу айтып кетсем, кыскача айтып кетсем деп атам да. Мынакей кире жерде эле, допустим, ол металл ишиги бул деген чисто российский болуп калат. Российский полный баягы надежный жабылат, пулттар дагы жакшы, мынакей мондой немелер менен кетет да муз дагы. Анан кийин кирип келгенде эле, допустим, дуалдардын отделкасы болсо дагы булардын баары тең шпаклевка как положено, Алинекстерди жана шпаклевка Глад деген, Финиш дегендердин булардын баардыгы тең казакстанский Алинекс деген компанияныкы. Беркинде арзанырактар болбойт. И анан кийин сыртына дагы берген жана водоэмульсионный покраскабыз дагы именно Казакстандан келген абдан сапаттуу материал болуп эсептелет. Эми бул эшиктер боюнча айта турган болсок, бул эшиктер бул кухнянын эшиги болуп турат. Бул кухнянын эшиги да бул да только российский эшик болот. Абдан сапаты дагы жакшы, мондай өзүнчө баары защёлка менен куса баары тең бүтүн неметип коюлат да. То же самое эми пол боюнча келе турган болсок, могул жерде ламинат. Ламинат дагы эң баягы бул дагы российский качество болуп турат булардыкы. Баягы твердость деп коет. Твердость булардыкы жанагы 32 коэффициенттен кем эмес колдонулат баардыгы тең эле. Бул ичиндеги могу электрический проводдор боюнча айта кетсек, электрический проводдордун баардыгы тең булар дагы медный болот, өзүнүн жанагы кубаттуулугуна жараша ошо сеченеси да коюлуп кетет. Ошо сеченеси боюнча анан кийин анан полдуштарды коюлуп кеткен. Булар дагы УЗК деп коет, мисалы үчүн атайын ошо бир короткий замыкание боло турган болсо же бир токтарта турган болсо, тияктан өзү өчүп калат өзү дагычы. Ошондо баары тең булар предусмотренный болуп калат да. Булардын баардыгы тең уже включательдер дагы ушу баардыгы тең уже чисто российский болуп калган, российский импорттун баардыгы тең колдонобуз. Батарейкалар, мисалы үчүн батарейкалар жаңыдан баягы булардын баары тең коюлгандан кийин булардын сапаты дагы жакшы. Азыр колуңуздар менен мында карап көрсөңүздөр баары тең жылуу. Үйдүн ичинде өзүңөр байкап көрүп атасыздар. Абдан жылуу. Бул санузелдерге кире турган болсок, санузел боюнча бул жакта полноценный санузел болуп калат. Мисалы үчүн өзүнчө биякта ванная турат, бул жагында смеситель, как положено, смеситель турат и раковина турат бул жакта. Бул жерде дагы уже болгондо батарейкасы менен бул жагы ысып жакшынап коюлуп, адам жашаганга толук мүмкүнчүлүк бар. Унитаз болуп турат бул жагында. Унитаз как положено турат, бүт баары тең кафелденген. Кафелдердин дагы жакшы сапаттарын алганбыз, калыңыраак кафелдерден коюптур. Булар дагы өтө эле сапаттуу, жакшы, надежный болуп турат да. Ошол кыскача сапат боюнча айтып кеткенде.